إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن شاء الله بقول توحيد كتابنا экинчи сабагыбызды улантабыз. Бүгүн буюрса китепти окуп баштайбыз. Өткөнкү сабакта тавхиддин 3 бөлүгү жөнүндө айтып өткөнбүз. Тавхид рубубия, улухия, асма сифат деп 3 бөлүктөн бөлүнөт деп. Жана бул китеп жөнүндө дагы тааныштырып мазмунун айтып өткөнбүз. Бирок ушул китеп ошол тавхиддин кайсы бөлүмүн жөнүндө дегенде негизи баардыгын тең камтыйт. Аллах Тааланын кылган иштери жөнүндө, Аллах Тааланын акылары жөнүндө, сыйынуу жөнүндө ибадат. Жана ошондой эле Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө. Бирок негизги басымдуу жасаган бөлүмү бул улухият бөлүмү. Аллах Таалага сыйынууда Аллахты жалгыздоо деген ошол бөлүм. Жана ошол бөлүмдөгү ширктердин түрлөрү. Ошого басым жасаган. Жана бул Шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб рахимахуллах бул китебинде өзүнүн каршылаштарына Мухаммад ибн Абдул-Ваххабга ар кандай каршылаштар чыгып, ага ар кандай жалаларды жабышкан. Ошолорго жооп иретинде жазган китептеринен тагыраак айтканда, мынагы ушул китепте менин акыйдам, ишенимим баары чечмеленип жазылган. Ушул нерседен эгерде ушул китептен туура эмес нерсе тапсаңар, анда мага айткыла дегендей, кыскасы ушул китебинде өзүнүн ишенимини, акыйдасын баяндап жазган. Бирок Аллахтын фазилети менен бул туура китеп болгону үчүн, башында айтып өткөндөй эле өзүнүн сөздөрүнөн эчтеке жок, жалаң гана аят, хадис, сахабалардын сөздөрү болгон үчүн ушул күнгө чейин бир да каршылашы татыктуу бир ушул китабы тавхид, тавхид китебине жооп беретинде китеп жаза элек. Буга жооп беретинде жаза албайт деле да. Не себептен дегенде, Аллах Тааланын сөзүнө кантип каршы чыгып жооп жазасың? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерине кантип каршы чыгып жооп жазасың? Ошондой эле сахабалардын жолуна дагы. Эч бир татыктуу аты чыккан белгилүү китабы тавхидке жооп катары деп китеп жок, буга жазылган эмес ушул күнгө чейин. Эми китабы тавхиддин биринчи бөлүмүнү баштайбыз. Бул бөлүм кирешеси болуп эсептелинет. Кириш сөзү. Бул бөлүмдүн аталыш койгон эмес, тема койгон эмес. Буга ушундай тема койсо, алымдар айтат, туура болот. Бабу вужубут тавхид алал аяни минал джинни вал инс. Тавхидти, Аллахты жалгыздоо, бул ар бир адамдарга дагы, инсандар, жиндерге дагы ар бир адамга милдеттүү түрдө фарыз экендигин баяндоо бөлүмү болуп эсептелет. Эми ошол тавхиддин ар бир мукаллаф деген адамдар жана жиндер, ошолорго милдеттүү экендигин баяндоо бөлүмү болгондон кийин ошого далил болгон далилдерди алып келет бул китепте, бул бөлүмдө. Биринчи далил айтып атат: "Ва каулуллахи таала: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды жалгыз өзүмө кулчулук кылуулары үчүн, жалгыз өзүмө сыйынуулары үчүн гана жараттым деди. Аллах Таала бул аятта адам менен жиндин жаралуудан болгон максатыны баяндап атат. Бул аят Зарият сүрөсүнүн 56 аяты. Демек, адам баласы жөн эле бир максатсыз жаралган эмес. Адам баласы бир чоң негиздүү максаттар менен жаралган. Аллах Таала адамдарды жана жиндерди бир негиздүү максат үчүн жаратты. Жөн эле бул дүйнөдө жашап, жеп ичип, иштеп, кыйналып өтүп кетиш үчүн жаралган жокпуз. Демек, ар бир адамдын мойнунда негиздүү милдети бар, жүктөлгөн. Бул жашоодо максат жок деген бул кафирлардын ойлорунан. Мусулмандардын ою андай эмес. Аллах Таала Куранда айтат: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Biz асмандар менен жерди, асман жерлерди жана анын ортосундагы нерселерди жөн эле бир жараксыз, максаты жок эле жаратып койгон жокпуз дейт. Ошол бул аламдарды, инсандарды, жиндерди максатсыз жаратуу,
Аллах Тааланын жараткандыгында эч кандай бир максат жок деген ой бул кафирлардын ою дейт. Залика заннуллазина кафару. Кафирлар ошондой ойлошот дейт. Ошондой ойлогон кафирлар үчүн эмне тозоктогу бир вайыл, өрөм болсун деп атат. Демек кафирлар, мусулмандар эмес, кафирлар ушундай ойлошот. Бул жашоодо максаты жок. Жашоодо ар ким өзү каалагандай максат коюп алат. Бир иште ийгиликке жетүү, соода сатыкта болсун, кандай гана бир окуусунда болсун, ийгиликке жетсе, ушул максатым дейт. Анан кафирлар ошонун негизинде, ошол ишениминин, акыйдасынын негизинде ошого жараша бул жашоодогу кылык жоругу, кулк мүнөзү да ошого жараша болот. Анткени аларда Аллах Тааладан үмүт жок. Акыретке барганда Аллах Таала сооп берет, жакшы иш кылсам. Жамандык кылсам Аллах Таала жазалайт деген коркунучу жок. Ошонун негизинде жашашат. Не бул жашоонун эле материалдык нерселерге көңүл буруп жашайт. Бир жамандыктан тыйыла турган болсо, ал Аллах Тааладан корккон үчүн тыйылбайт. Ал не закондун күчүнөн корккон үчүн, түрмөдөн корккон үчүн, соттолуп кетип ошондой болуштан корккон үчүн, штрафтан корккон үчүн, ошон үчүн алар кафирлар ошол нерседе тыйылат. Ошондой эле бир туура иштешип, алдабай чынчыл болуп атса, ал не өзүнүн материалдык пайдасы үчүн. Эгерде ушундай кылсам, ишим жакшы жүрүшөт деген дүнүйөлүк максаттар үчүн. Демек, кафирлардын ушундай болуусунун себеби ал акыйдасынын негизинде, ишениминин негизинде. Бизде акыреттен үмүтүбүз жок деген Аллах Таалага иман кетирбеген себептен алар үчүн бул жашоодо чек жок. Мындайча айтканда, каалаганын кылат, каалаган нерсесин кылбайт. Ал не коркуп таштаган нерсеси закондун негизинде таштайт. Бул нерсе тилекке каршы азыркы күндө кафирлар эмес, кээ бир мусулмандарга да өтүп кеткен. Мисалы үчүн бир жерге барса конокко, арак ичиштен тыйылып атса, мен кой ичпейм дейт. Эмне себептен десе, мен зарүлөммүн дейт. Рулда кетип атам. Ал эмне штрафтан коркуп атат. Аллах Тааладан корккон үчүн эмес, Аллах Таала арам кылган ушул аракты. Чоң күнөө болот деген сезим менен таштаган жок ал. Эмне? Бир закондун, штрафтан, жазадан корккон үчүн, бул дүйнөлүк жазалардан. Мусулмандарда да ошондой нерселер бар. Көпчүлүк мусулмандар азыр арам иштерден тыйылганда, күнөө иштерден тыйылганда, же элдерден уят болуудан корккон үчүн, же ошондой бир штрафтан корккон үчүн, же түрмөдөн корккон үчүн ошондой тыйылгандар бар. Чыныгы момун мусулман адам, Аллах Тааладан үмүтү бар адам андай болбойт. Ар бир нерсени, жакшылыкты дагы Аллах үчүн кылат. Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн кылат. Ошондой эле жамандык, күнөө иштерди таштаса дагы эмне? Аллахтан корккон үчүн. Арак ичип иштесе, жок, Аллах Тааладан корком, Аллах көрүп турат. Адам өлтүрүү десе, бул чоң күнөө, Аллах Тааладан коркобуз. Буурулук кылуу десе, чоң күнөө, бул Аллах Тааладан коркобуз. Зына кылуу десе, бул чоң күнөө, Аллах Тааладан коркобуз деп, Аллахтын жазасынан корккон үчүн таштоо. Çünkü момун мусулмандын сыпаты ошондой болот. Аллах Таала башка аятта айтат: "Афа хасибатум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун, фата'ала Аллахул маликул хакк." Силер эмне ойлойсуңарбы дейт. Биз силерди жөн эле абаса дейт. Абас деген эч бир максаты жок эле. Жөндөн жөн эле бир жерге эле жаратып койгондой, жаратып койду деп ойлойсуңарбы дейт. Жана бизге силер кыяматта кайтпайбыз деп ойлойсуңар. Өлгөндөн кийин кайра Аллахтын жанына кайтып барбайбыз деп ойлойсуңарбы дейт. Фата'ала Аллахул маликул хакк. Акыйкатта чыныгы падыша болгон зат мындай иштерден аруу дейт. Кемчилдиктүү мындай иштерден аруу дейт. Бир иштерди максатсыз эле кылуудан аруу дейт. Түшүнүктүбү? Биз адамдар ушул нерсени кабыл кылбайбыз. Бирөө бир жерге жумушка кирсе, эртеден кечке иштейт. Эмнеге иштеп атасың десе, жөн эле максатым жок, жөн эле иштеп атам деп айтсаң, бул адамдар да кабыл кылбайт муну. Жин дейсиңби дейт да, жөн эле. Же зарплатага иштеп атасың, же бир башка бирдекеге иштеп атасың дейт да. Кантип Аллах Таала ушундай жер асманды жаратты, ушундай мыкты жаратты, адамзатты жаратты, жиндерди, периштелерди жаратты, жөн эле максатсыз жаратып койсун. Бул нерсе болушу мүмкүн эмес. Бул Аллахтын улуктугуна татыктуу, ылайыктуу нерсе эмес. Ошон үчүн адам баласы бир чоң негиздүү максатта жаралган. Ал максатты Аллах Таала жогоруда эскерилген аятта баяндап, мен Аллах адамдар менен жиндерди жалгыз өзүмө ибадат кылуулары үчүн гана жараттым дейт. Ибадат деген эмне? Ибадат деген бизде кыргызча айтканда убудия деген кулчулук кылуу деген. Пенделер, ушу адамдар жана
Jiндер мага кулчулук кылсын деп жараттым дейт. Сыйынып кулчулук кылсын деген. Түшүнүктүүбү? Эми ушул ибадатка байланыштуу бир нече маселелерге токтолуп кетишибиз керек. Биринчиден, ибадат деген мааниси алымдар ибадатты эки түрдүү чечмелешет. Эгерде ибадаттан мааниси сыйынып аткан адамдын абалын карай турган болсо, ибадат кылып аткан адамдын абалын караса, айтышат камалу зулли ма камалил махабба дейт. Аллах Таалага толук башыйып моюн сунган абалда, өзүңдү төмөн туткан абалда жана Аллахты толук жакшы көргөн абалда кулчулук кылуу дейт. Бул эмне? Ошол кулдун абалын, Аллахка кулчулук кылган кулдун абалын карасак, ошондой абалда болуш керек. Аллахка моюн сунган абалда, толук өзүңдү төмөн алган абалда жана Аллах Тааланы жакшы көргөн абалда Аллах Таалага кулчулук кылуу. Ушул ибадаттын мааниси, чечмелөөсү. Бирок алымдар айтат, ушул нерсе ар бир ибадатта болушу шартпы, шарт эмеспи дегенде, ал шарт эмес дейт. Мисалы үчүн, ар бир намаз окуган сайын эле өзүңдү толук төмөн алып, өзүңдү кордолгон абалда тутуп, толук жакшы көрүү сезим менен болуу шарт эмес. Бул мусулманда жалпысынан ошондой сезим, Аллах Таалага карата ошондой сезим болсо, ошол шарт. Түшүнүктүбү? Себеби ибадаттарда кээде кабилетте болуп калат, ою башка жакта болуп калат. Андай абалда эч ким кыла албайт. Ар бир ибадатты ошондой кыл десең, ал шарт кылсаң, андай кыла албай калат. Экинчиден, эми ибадаттын өзүнүн чечмелөөсү. Ибадат деген эмне? Кайсы нерселер менен ибадат кылабыз Аллах Таалага? Кайсы нерселерди кылып кулчулук кылабыз дегенде мааниси алымдар айтат. Шейх Ислам Ибн Таймия айтат: "Исмун жамиун ли кулли ма юхиббухуллаху ва ярдаху минал аквали вал аф'али az-захирати вал батина." Ал эмне? Ушундай нерсе бардык сөздөрдөн болсун, амалдардан болсун, ички жана сырткы иштерден, амалдардан болсун, Аллах Таала жакшы көрүп, ыраазы болгон амалдардын бардыгы ибадат дейт. Демек, ибадат деген ушу кыскача айтканда Аллах жакшы көрүп, Аллах Таала жакшы көрүп, ыраазы болгон амалдардын бардыгы ибадат болот. Ошолорду аткара турган болсок, Аллах Таалага кулчулук кылган болобуз. Муну кыскача айтканда алымдар айтат, бул ибадат эки нерседен чыкпайт. Ибадат деген же буйруктар болот, же кайтарылган нерселер. Түшүнүктүбү? Демек, ибадат деген бул Аллахтын буйруктарын аткарып моюнсунуп аткаруу, жана арам кылган нерселеринен тыйылып, аны таштоо ушул ибадат. Эми ушул ибадат буйруктардагы эки нерседен чыкпайт. Буйруктары. Биринчиси милдеттүү түрдө важип болгон. Ар бир адамга важип, милдеттүү түрдө аткаруу керек болгон буйруктар. Аны ар бир адам милдеттүү түрдө аткарыш керек. Аллахтын жалгыздыгын мойнуна алуу, жана ошондой эле намаз окуу, орозо кармоо, ушул сыяктуу толтура ибадаттын милдеттүү түрдө болгон буйруктар. Экинчиси болсо мустахаб деп коет, сүннөт. Мындай милдеттүү эмес, каалоо иретинде. Эгерде кылсаң сооп болот, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң деген, бирок ошону кылсаң Аллах Таала сенден ыраазы болот, Аллах Таала ошону кылганыңды жакшы көрөт. Ушундай мааниде. Ал эми кайтаруулары болсо дагы ошондой эки түрдүү болот. Кайтаруулары милдеттүү түрдө ар бир адам ташташ керек болгон арам иштер. Адам өлтүрүү, зына кылуу, арак ичүү, уурулук кылуу, ушуга окшогон чоң күнөөлөрдүн бардыгы, арам болгон иштердин бардыгын таштоо Аллах үчүн, ошо Аллахтан коркуп таштаган ошол ибадат болуп эсептелинет. Чүнкү Аллахтан коркуп таштаган болсок. Экинчи түрү макрух болот. Ал эмне? Таштаган жакшы. Ошону таштасаң Аллах Таала жакшы көрөт, ыраазы болот. Бирок милдеттүү түрдө эмес. Эгерде таштабай кылган болсоң эмне болот? Ал күнөөкөр болбойсуң. Бул макрух деген. Демек, ибадаттар ушул нерседен чыкпайт. Же буйруктар, же кайтарылган. Буйруктар да эки түрдүү, милдеттүү түрдө, каалоо иретинде. Жана кайтаруулар дагы ошондой. Эми бул жерде, бул аятта Аллах Таала "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" мен инсандар менен жиндерди бир гана жалгыз ибадат үчүн жараттым деди, өзүмө гана ибадат кылуулар үчүн. Бул жерде Аллах Таала адам баласынын максатыны, бул дүйнөдөгү максатыны баяндады. Эми Аллах Таала бул аятта айтып атат, мен ушу адамдарды ибадат үчүн жараттым деди. Аллах Таала муну адамдардын ар бири кулчулук кылып ибадат кылуусуну жакшы көрөт. Бирок бул аятта келген милдеттүү түрдө эмес. Тагыраак айтканда Аллах Таала ушул адамдарды ибадат үчүн жаратыптыр. Демек, адамдардын баары ибадат кылыш керек экен
сөз түрдө кылат, бул ишке ашат деген маани эмес. Аллах Таала ушул максатта жаратты. Бирок ушул максатты адамдардын ичинде аткаргандар бар, аткарбагандар бар. Түшүндүңүзбү? Бирок жалпысынан эми Аллах Таалага кулчулук кылуу үчүн жаралган болсок, алымдар айтат, кулчулук деген эки түрдө болот дейт. Аллах Таалага кулчулук кылуу, убудия, кулчулук кылуу эки түрдө болот. Биринчиси ал пенденин каалоосу жок болгон кулчулук. Тагыраак айтканда, мусулман болсун, кафир болсун, жада калса айванаттар, инсандар бардыгы кирет Аллахтын кулчулугунун астына, кааласа дагы, каалабаса дагы кирет. Бул биринчиси. Демек, бардыгыбыз кааласак дагы, каалабасак дагы Аллахтын кулубуз. Кааласак да, каалабасак дагы Аллах Таала берген өмүрдү гана жашайбыз. Кааласак да, каалабасак да Аллах Таала берген рызкыны гана жейбиз. Кааласак да, каалабасак да Аллах Таала оору берген болсо ооруйбуз. Аллах Таала шифа берген болсо айыгасын. Демек, бул Аллахтын каалоосунун астынан эч ким чыга албайт. Бул жалпы мааниси кулчулуктун. Аллах Таала Куранда айтат: "Ин куллу ма фис самавати вал арди илля атир рахман абда." Чынында не жер асмандагынын баары кыямат күнү Аллах Таалага кул болгон абалда келет деди. Аллахтын кулу болгон абалында. Демек, кулчулуктун биринчи мааниси биз кааласак да, каалабасак дагы мен Аллах Таалага кул болбойм, Аллахтын кулу болбойм десең дагы ал нерседен чыга албайсың. Түшүнүктүбү? Аллахка кулчулук кылуудан эч ким, кафирлар да жада калса, кутула албайт. Кафир болсун, ким канчалык күчтүү болсо дагы, ал Аллах Таала берген өмүрдө гана жашайт, Аллах Таала берген рызкыны гана жейт, Аллах Тааланын жазган тагдырынын негизинде гана жашайт. Ал эми кулчулуктун экинчи мааниси болсо, бул шариаттагы мааниси, ошо Аллах Таала каалагандай, Аллах Таала ыраазы боло тургандай, Аллах Таала жакшы көрө тургандай кул болуу. Бул адамдын тандоосуна кайтат. Бул мажбурланган эмес эч ким. Бирок Аллах Таала бизге жолду көрсөтүп берген, кимде ким ушуларды кылса, мына ушундай кулчулук кылса, Аллахтын буйруктарын аткара турган болсо, арам кылган нерселерден тыйыла турган болсо, мына ошолор чыныгы кулдары деп, ошолордон ыраазы болот, ошолорду жакшы көрөт деп көптөгөн аяттарда, хадистерде баяндап берди. Демек, адам да кааласа да, каалабаса да Аллахтын кулчулугунан чыга албайбы? Демек, тиги шариаттагы көрсөткөн кулчулугундагы сөз түрдө аткарыш керек. Анткени баары бир аткарсаң да, аткарбасаң да Аллахтын алдында кул болгон абалда барабыз. Аллахтын кулубуз. Аллахтын жаралынган махлукаттарыбыз. Андан кийинки маселе. Ибадаттын майысын түшүндүк. Демек, ибадат деген Аллахтын буйруктарын аткарып, кайтарган нерселеринен тыйылуу экен. Ошол ибадаттын майысы. Ошол ибадаттын түркүктөрү бар. Ибадат кайсы нерселерге курулат дегенде, алымдар айтат, 3 түркүгү бар дейт. Биринчиси махабба, жакшы көрүү. Экинчиси ал-хауф, коркуу. Үчүнчүсү ража, үмүт кылуу. Адамда Аллах Таалага карата жүрөгүндө ушул 3 нерсе болуш керек. Аллах Таалага карата Аллах Тааланы жакшы көрүүсү, Аллах Тааланы бардык нерседен жогору көрүп жакшы көрүүсү. Экинчиси Аллах Таалага болгон коркуу, Аллах Тааладан азабынан коркуу. Эгерде Аллах Таалага моюн сунбасам, кулчулук кылбасам, Аллахтын азабы каттуу деп коркуу болуу. Үчүнчүсү үмүт кылуу. Ошол Аллах Таалага кулчулук кылсам, Аллах Тааланын буйруктарын аткарсам, арам кылган нерселерден тыйыла турган болсом, Аллах Таала мага кыяматта жакшы сооптарды берет деп, Аллах Тааланын мээриминен, райымынан, артыкчылык фазилеттеринен үмүт, жакшы үмүт кылуу, үмүт үзбөстөн. Мусулман адам абалы ушул 3 абал менен жүрүш керек. Кимде ким Аллах Таалага бир гана жакшы көрүү менен ибадат кыла турган болсо, жакшы көрүү менен, анда алымдар айтса зиндик болуп кетет. Мындайча айтканда, бузугу болуп кетет. Аллах Тааланы жакшы көрөм, Аллах Таала мени жакшы көрөт. Демек, Аллах Таала мени азаптабайт деп, жаман нерсенин баарына кете берет. Жүрөгүндө коркунуч жок болсо, үмүт жок болсо. Кимде ким бир гана үмүт менен ибадат кыла турган болсо, Аллах Таала кечиримдүү, мээримдүү, Аллахтын кечирими чоң, канча күнөө кылсаң да кечире берет деп кетсең, анда эмне муржия болуп кетесиң. Муржия деген адашкан жамаат билесиздер. Аллах Таала кечиримине таянышып, Аллахтын азаптарын унутуп койгондор. Аллах Тааланын каарлуу экендигин унутуп койгондор. Алар эмне? Бир гана жана сүйүнчүлөнгөн аят хадистерге таянышат. Кимде ким мындай кылса ушунча сооп болот, кимде ким мындай кылса бейишке кирет деген толтура хадис аяттарга таянышып, бирок күнөө кылса жазаланат деген аят хадистерди таштап коюшат. Алар эмне? Муржия болуп кетет. Мындайча айтканда, күнөөгө батып кете берет, бирок ошол эле учурда Аллах Тааладан жакшылыгын, кечиримин үмүт кыла берет. Ал эми кимде ким
коркунучка гана таянып, Аллахтан коркуу сезими менен гана ошонусу күчөйүп кеткен болсо, анда ал харижиттерден болуп кетет. Харижиттер үмүт иретиндеги Аллах Тааланын кечирими, райымы, меримдүү экендигин таштап коюшуп, бир гана жанагындай жаза иретинде, коркутуу иретинде келген аят хадистерди карманып алышкан. Ошонун иретинде эмне? Күнөө кылгандарды, чоң күнөө кылса кафырга чыгарышат. Буларга кечирим жок, райым жок, мерим жок деп баарын кафырга чыгарышат. Демек, ахли сүннә мына чыныгы момун адам ушул үч нерсени биригип жүрөт. Канчалык күнөө кылсаң дагы Аллахтын райымынан, мериминен үмүттү үзбөй, Аллах Таалага тооба кылып, күнөөдөн кайтууга аракет кылышка. Канчалык күнөөгө чөгүп батып кеткен адам болсо дагы Аллах Таала Куранда айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа." Айткының мен о пенделериме дейт, өздөрүнүн нафсыларына ысырап кылып салган. Өздөрүнүн нафсыларына ысырап кылып дегенде өттө өз нафсыларын кордоп күнөө кылып саткан, күнөөгө батып кеткен, чөмүлүп кеткен адамдарга айткан дейт: Аллахтын райымынан үмүттөрүн үзбөсүн, Аллах Таала күнөөлөрдүн баарын кечирет дейт. Кимдер үчүн кечирет? Ошол күнөөдөн Аллах бар экен, Раббысы бар экенин танып, мен Раббым бар, күнөөлөрдү кечирүүчү Раббым бар деп Аллах Таалага чыныгы райымынан үмүт кылып, тооба кылып кайткан адамдарды Аллах Таала сөзсүз түрдө кечирет. Шайтан бул адамды үмүтсүздүккө алып барат. Канчалык күнөөлөргө батып бараткан болсо, болду, сен Аллах Таала кечирбейт, сен оңбойсуң, сен кура бүттүң деген эмеге алып барып, анан тооба кылдырбай, кафырлык деңгээлге чейин алып чыгып өлтүргөнгө аракет кылат. Мусулман адам эч качан Аллах Тааладан райымынан үмүтүн үзбөш керек. Жана ошондой эле ар дайым Аллах Тааланы жакшы көрүү сезим менен, Аллах Тааланы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көрүү, Аллахтын ибадаттарын, буйруктарын жакшы көрүү менен, жек көрүү менен эмес, жакшы көрүү менен кабыл кылып, ибадат кылуу, кулчулук кылуу. Жана ошондой эле коркуу дагы бирдей жүрүш керек. Аллахтан эгерде күнөө кылсам, Аллахтын азабы каттуу деген нерсени унутпаш керек. Аллахтын кечиримине гана таянып албастан, бул жакта коркутуу иретинде келген аят хадистер бар. Эгерде күнөө кылсам, Аллахтын жазасы каттуу экен деп, ошол үч сезим бирдей жүрө турган болсо, момун адам адашпай жүрөт. Алымдар айтат, кээ бир учурда бирөөсүнү күчөйтсө болот дейт. Мисалы үчүн адам баласы оору келип калган болсо, өлүм төшөгүндө жатып калган болсо, анда ошол адамга барып үмүттү күчөйттүрсөң болот дейт. Аллахтын райымынан үмүт үзбө, Аллах Таала кечиримдүү, меримдүү деп. Бир адам күнөөгө батып, өтө бузугу болуп бараткан болсо, ага барып Аллахтын коркутуу иретинде келген аят хадистерди айтып, коркутуу жагын күчөйтүү керек. Ошондой ар кандай абалга жараша өзгөрсө болот. Бирок жалпысынан ушул үч нерсе менен кетиш керек. Алымдар айтат, ушул үч нерсе куштун эки канаты жана башы сыяктуу дейт. Куш бир канаты жок болсо уча албай калат. Ошондой эле башы жок болсо да уча албай калат. Эмне? Жакшы көрүү бул куштун башы болсо, үмүт кылуу менен коркуу бул эки канаты дейт. Түшүнүктүбү? Андан кийинки маселе, эми ибадаттын, ушул ибадат Аллах Таалага кулчулук кылуу дедик, ибадат деген Аллах Таалага сыйынуу, кулчулук кылуу. Ошол бардык ибадаттардын кандай гана бир ибадат болбосун, Аллах Тааланын алдына кабыл болуусу үчүн эки шарты бар. Негиздүү эки шарты бар. Биринчиси бул ыхластуулук, калыс Аллах үчүн болуш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин." Алар бир гана Аллах Таалага ыхластуу абалда, диндин баары Аллахка таандык деп ыхластуу абалда ибадат кылууга гана буйрулушкан дейт. Ыхластуулук дегендин маанисинде ошол кандайдыр бир ибадаттарды аткарууда же бир күнөө иштерден тыйылууда Аллахтын разылыгын көздөгөн абалда. Мусулмандын абалы ушундай болуш керек. Ар бир кыймыл аракети Аллахтын разылыгын көздөгөн абалда. Намаз окусам Аллах Таала сооп берет, Аллах Таала менден разы болот, Аллах Таала тозоктон куткарат деген ниетте. Дагы кандайдыр бир жакшылык кыла турган болсоң, кандай гана жакшылык кылбагын. Ата-энеңе жакшылык кыла турган болсоң, ата-энеңди разы кылсам, Аллах Таала менден разы болот. Бир тууганыңа жакшылык мамиле кылсаң, ушу бир туугандарыма жакшы мамиле кылсам, Аллах Таала менден разы болот деп. Мындай адам, ыхластуу адам, адамдардан эчтеке күтпөйт. Мындайча айтканда, адамдардан кылган жакшылык ибадаты үчүн мактоо да күтпөйт, сыйлык да күтпөйт. Аллахтын разылыгын гана көздөйт. Ошондой эле арам иштерди таштаганда, жана айтып өткөндөй эле, бир күнөө иш болсо таштап атсаң, жолдо гайы кармап алат деп аракты таштабастан Аллах Тааладан корккон үчүн ташташың керек. Дагы бир күнөөнү таштасаң, элден уялган үчүн шерменде болом деп эмес, Аллах Тааладан корккон үчүн ташташың керек.
Ушул ыхластуулук дейт. Бардык амалыбызды Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн абалда. Жада калса үй бүлөлүк мамиледе дагы. Балдарыңа жакшы мамиле кыласың, аларды мойнуңа жүктөлгөн милдеттерди аткарасың. Ошолордун баары эмне үчүн? Аллах Таала үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат, жада калса аялыңдын оозуна бир лукма, бир тиштеп тамак салсаң дагы, ошого дагы садака болот дейт. Бул ошону качан болот? Эгерде ниетиңди оңдосоң, ибадат иретинде. Аллах Таала үй бүлөгө жакшы мамиле кылууга, аларды камсыз кылууга, аларды коргоого буйруду. Ушуларды Аллах Таала үчүн аткарам десең, сен аялыңдын ал милдетин аткарып атса дагы, аткарбаса дагы өзүңдүн милдетин ар бир эркек аткара берет. Аял киши да ошондой. Аял кишимде Аллах Таала мага күйөөмө моюнсунууну милдет кылыптыр. Жана балдарымды тарбиялоого милдет кылыптыр. Ушул иштеримди мен өзүм милдетимди Аллах Таала жүктөгөн үчүн, Аллах ошону кылсам Аллах Таала менден ыраазы болот деп аткарса, ал күйөөсү милдетин аткарса да, аткарбаса да өзүнүн ишин кыла берет. Анткени ал кылган ишинде Аллахтын ыраазылыгын гана издейт. Түшүнүктүбү? Иншалла китабы Таухидте келет, ушу ыхластуулук жөнүндө хадис келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат. Туба ли абдин ахизин би'инани фарасихи. Пайгамбар айтат, ушундай пендеге Аллахтын бейиши болсун. Ал кандай дейт? Өзүнүн атынын тизгинин кармап ар дайым даяр дейт да. Ин кана фил хараса кана фил хараса, ва ин кана фис сака кана фис сака. Аны дейт, аскерде болгон болсо, аны кароосулукка коюп койсо, кароосулукта да тура берет. Аны суу ташыганга коюп койсо, суу ташыганга да тура берет дейт. Ага айырмасы жок. Анткени ал эмне? Өзүнүн милдетин аткарып атат, ошол кылган ишинде Аллах Тааланын ыраазылыгын издеп атат. Мен ушул аскерлерди суу ташып, суу карсам Аллах Таала менден ыраазы болобу? Демек мен ошол ишти кыла берем. Мен кароочулук кылып, аскерлерди коргоп турсам, Аллах Таала менден ыраазы болобу? Анда мен ошону кыла берем. Биз көпчүлүгүбүз нафсыбыз бузулгандан эмне? Бир жакшыраак орун бербесе, жакшыраак иш бербесе, өзүңдүн ордуңду таппай калсаң эле нааразычылык баштайт. Анткени эмне? Ыхласыбызда туура эмес нерселер бар. Түшүнүктүбү? Кандай жерде болбогун, каяка болбогун, эң негиздүүсү Аллах Таала ыраазы боло турган иш болсо, ошол болду. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат: "Кул инна салати ва нуски ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика ла." Айткының, чынында менин намазым да, курбандыгым да, жашоом да, өлүмүм да калыс, жалгыз Аллах үчүн, ага эч бир шерик жок дейт. Биздин жашообузда ар бир кыймылыбыз Аллахтын ыраазылыгын издеген абалда болуш керек. Мына ушул ар бир ибадаттын кабыл болуучу эң негизги шарты. Эгерде ыхластуулук жок болсо, эл көрсүн үчүн болсо, бирөөдөн уялган үчүн кылып аткан болсоң, же бир дүнүйөлүк максаттарга жетиш үчүн кылып аткан болсоң, анда ал ибадаттардан пайдасы жок. Экинчи шарты болсо, бул ошол ибадаттар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай көргөзгөн болсо, ошондой болуш керек. Тагыраак айтканда, шариятта ошону ибадат деп шарият үгүттөгөн, шарият буйруган амалдар болгон болсо, мына ошолор гана ибадат болуп эсептелет. Эгерде шарият көрсөтпөгөн жол менен боло турган болсо, анда ал ибадаттар канчалык көп болсо дагы кабыл болбойт. Адамдын мээнетине, ыхласына каралбайт анда. Кээ бирлер бар да, ушунча ыхластуу, ушунча мээнет кылып атат, кантип эле ушу кабыл болбойт дейт. Ал канчалык мээнет кылсаң дагы туура эмес курулган болсо ал болбойт. Мисал үчүн бир адам айтса: "Мен кедейлерге садака кылгым келет, көп садака кылгым келет. Канчалаган кедейлер кыйналып жүрөт. Ошол кедейлерге бирок мен садака кылайын десем акчам жок. Мен ошон үчүн байларды, жанагы сараң байлар бар го, акча чыгарбаган, ошолордун акчаларын урдайм дагы, анан кедейлерге садака кылам десе, эмне болот? Кабыл болобу, болбойбу? Аны Аллах Тааланын алдында эмес, бизде закондо да кабыл кылбайсың аны. Уруу дейсиң аны. Чынбы? Ошондой эле бирөө айтса, мен бузукулук иштер менен, туура эмес жолдор менен акча табып садака кылам десе, ал дагы кабыл болбойт. Кээ биркилер айтат, күнөө иштерин тыйсаң, сүткорлук менен иштейт, арам иштер менен иштейт. Могу арам бул жолу менен болбойт десе, зато эмне дейт? Мен көп садака кылам дейт. Көп садака кылганың менен ал жолуң адалдап албайсың ал. Ал садакаң арамдан келген нерсе кабыл болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Инна Аллаха таала тайибун ла якбалу илля тайибан." Чынында Аллах Таала таза зат дейт. Таза зат, ал эмне? Таза нерсени гана кабыл кылат дейт. Демек, урулук кылып, жаман арам жолдор менен, арам кесиптер менен акча табып келип садака кылсаң ал кабыл болбойт. Ошондой эле ибадаттар дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен гана болуш керек. Пайгамбар деген эмне? Пайгамбар деген Аллах менен пенделердин ортосунда ортомчу. Аллах Таалага сыйынгыла,
деп чакырып келди. Бирок ошо Аллахка сыйынганда кантип сыйыныш керек десе, мына мен көрсөткөндөй сыйынгыла деп көрсөтүш үчүн келген. Бардык пайгамбарлардын милдети ушул эки нерсеге чакырган. Бир адам намаз окуй турган болсо, мен бамдатты ушунчалык таква болуп кеттим, иманым күчөйүп кетти. 2 рекеттен эмес, 10 рекеттен окуп салам десе, кабыл болбойт ал. Анткени эмне? Шарият көрсөтпөгөн жол менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтпөгөн жол менен алып келатат. Демек, бамдат 2 рекет сүннөт, 2 рекет фарзбы? Ошондой пайгамбар ошондой көрсөттү, ошондой гана болуш керек. Же болбосо бирөө мен бамдатты эрте туруп окуйунчу, бир түндө эле окуп коеюн саат 2-де, тахажжудка туруп адам машалла ошол маалда окуп коеюн десең, ал кабыл болбойт. Ошон үчүн илгарки салаф салихиндерден бирөөсү мечитте отурганда бирөө бамдаттын убактысы киргенден кийин нафил намаздарды окуп баштайт. Негизи бамдаттын убактысы киргенден кийин бамдаттын сүннөтүнөн башка нафил окулбайт. Анан айтат, мындай кылбай деп кайтарса, айтат, мени Аллах Таала ушу намаз окуган үчүн азаптайбы деп каршы чыгат. Ошенткенде айтат, жок, Аллах Таала сени намазың үчүн азаптабайт деген. Бирок эмне? Аллах Таала сени пайгамбардын жолуна каршы чыкканың үчүн азаптайт деген. Түшүндүңбү? Өзүңчө бир ибадат кылып атсаң да, ибадат үчүн азаптайбы деп суроо келиши мүмкүн да. Ибадат үчүн эмес, сен динге жаңылык киргизип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динин бузуп, башка жолдор менен Аллахка сыйынган үчүн Аллах Таала сени азаптайт. Ушул эки нерсе бардык ибадаттардын шарты. Ушул ибадаттар ушу менен гана кабыл болот. Биринчи ыхластуулук болуш керек, экинчи пайгамбарыбыз көрсөткөн жол менен болуш керек. Ыхластуулук болбосо, пайгамбарыбыз көрсөткөн жол болсо, анда эч бир ибадат кабыл болбойт. Адамдар бул жашоодо башынан аягына чейин ушул эки нерседе эле сыналат. Эки нерседе сыналат. Аллах Таала Куранда айтат: "Хуаллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Аллах Таала өлүм менен жашоону жаратты дейт. Эмне себептен десе, силердин ичиңерден кайсы бириңер эң жакшы амал кыласыңар. Ошону сынаш үчүн деди. Фудайл ибн Ияд рахмаулла айтат, эң жакшы амалдан максат бул аяттагы тафсири. Ахласуху ва асвабуху. Эң ыхластуусу жана эң туура болгондугу дейт. Эгер да ыхластуу болуп, сүннөткө ылайыктуу болбосо ал кабыл болбойт деген. Ошондой эле сүннөткө ылайыктуу болуп, ыхластуу болбосо дагы кабыл болбойт деген. Абул Алия деген табиин айтат: "Кайматан юсалу анхал аввалуна вал ахирун." Эки сөздөн илгеркилер дагы, адам атадан баштап акыркы үммөткө чейин суралат дейт. Кайсы нерселер? Маза кунтум табудун ва маза ажабтум мурсалин. Силер кимге сыйындыңар, кандай сыйындыңар? Сыйынган затыңар, ибадатыңарда ким үчүн кылдыңар? Аллах үчүнбү же башка нерсе үчүнбү? Жана ошондой эле пайгамбарларга кандай жооп бердиңер? Пайгамбарларды ээрчидиңерби же өзүңөр билгендей ибадат кылдыңарбы? Өзүңөр билгендей жашадыңарбы? Ошол нерседе суралат дейт ар бир адам. Демек ушул эки нерсе ибадаттын эң негизги кабыл болуучу шарттарынан. Демек бул аятты таухидке далил болгон жери негизги нерсе Аллах Таала бизди бул жашоодон жараткандан максаты Аллах Таалага кулчулук кылып, сыйынып, ибадат кылып өтүү экен. Экинчи далил, Аллах Таала айтат: "Ва лакад баасна фи кулли умматин расулан ан я'будуллаха ва яжтанибут тагут." Нахл сүрөсүнүн 36-аятында чынында биз ар бир үммөткө пайгамбар жибердик дейт. Эмне үчүн дегенде айтып атат: жалгыз Аллах Таалага сыйынып, ибадат кылып, кулчулук кылып, жана Аллахтан башка сыйынылган тогуттардан, тогут деген Аллахтан башка сыйынылган чектен чыккандар, ошолордон алыс болуш үчүн, олак болуш үчүн, ошого чакырыш үчүн пайгамбар жибердик дейт. Демек бул аяттагы ошол жана биринчи аяттагы эле нерсени тастап атат. Биринчи аятта адамдардын жаралуудан бул жашоодогу максаты Аллахка кулчулук кылуу болсо, бул экинчи аятта пайгамбарларды дагы ушул максатка чакыруу үчүн жиберген. Жалгыз Аллахка кулчулук кылгыла, Аллахтан башка кулчулук кылынган нерселерден оолак болгула деп атат. Бул экөө тең таухиддин ар бир адамга милдеттүү түрдө важип экендигине далил болот. Биринчи аяттагы мааниси илля лиябудун, Аллахка сыйынуулар үчүн деген маанини бул аятты тафсирлегенде Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анху тафсирлеген илля лиюахидун, Аллахты жалгыздоолор үчүн дейт. Аллахты жалгыздоо үчүн жараттым дейт. Али радыйаллаху анху тафсирлеген мен аларды кайсы нерсеге буйруган болсом илля ли амрахум ва анхахум, аларды буйруш үчүн жана кайтарыш үчүн деген. Абдулла ибн Аббастын экөөнүн тафсирин каршылашы барбы дегенде, алымдар айтат, жок, каршылаш жок.
Ilgerki sahabalar, tabiinler bir ayetти tafsirlegende bir bölügü menен da түшүндүрүп койгон. Мисалы үчүн Ибн Аббас айтып атат, Аллахты жалгыздаш үчүн деди, Аллахты жалгыздаш. Аллахты жалгыздоо бул ибадат. Аллахтын буйруктарына кирет. Бирок ибадаттын эң негиздүү бөлүгү болгон үчүн ошо менен тафсирлеп койду. Ал эми Али радыйаллаху анху жалпы майсын айтып атат. Мен буйруктарыма буйруш үчүн, кайтарган нерселериме кайтарыш үчүн деп. Анан экинчи аятта, биринчи аяттан кошумча мааниси таухид деген Аллах Таалага жалгыздап, Аллахка жалгыз кулчулук кылып коюу эле эмес, ал жетишиктүү эмес. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынсаң жетишиктүү эмес. Сөзсүз түрдө Аллахтан башка сыйынылган нерселерге кафир болушуң керек. Тагыраак айтканда, Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы жараксыз деп ишенишиң керек. Кимде ким асмандан түшкөн диндердин баары эле бир да азыр. Эмне яһудилердин дини дагы, насранилердин дини да асмандан түшкөн, алардын да пайгамбары болгон, алар деле баары деле туура десе, ал эмне? Бул таухид элеринен болуп эсептелинбейт ал. Мусулман чыныгы муахид адам жалгыз Аллахка кулчулук кылам, Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы жараксыз деп ишениш керек. Ал периште болсун, пайгамбар болсун, оолия болсун, таш болсун, от болсун, ким болсо дагы ал жараксыз. Мен аларга такыр ишенбейм деп ишеним болуш керек. Эгерде аларга ишене турган болсо, ал кафирлик амал болуп эсептелинет. Таухид мына ошону менен орундалат. Таухид эмне? Аллахка иман келтирип жалгыз, Аллахтан башка нерселерге сыйынылган кудайчылардын баарыны четке кагуу менен. Андан кийинки 3-чү аят айтып жатат: "Ва қада раббука алла та'буду илля iyyahu ва бил валидайни ихсана." Раббыңар жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылууну буйруду, жана ата-энеңерге жакшы мамиле кылууну буйруду. Бул Исра сүрөсү 23-чү аятта. Бул аяттагы таухиддин ар бир адамга важип, милдеттүү түрдө экенине далил болот. Биз бул бөлүмдү теманы эмне деп койдук? Таухиддин ар бир адамга милдеттүү түрдө важип деп. Бул аятта буйруп атат. Када деген буйрук кылды, өкүм кылды деп атат Аллах Таала. Силерге эмне? Жалгыз Аллахка ибадат кылууңарды, кулчулук кылууңарды. Андан кийин ата-энеңерге жакшылык кылууну. Бул аятта Аллах Таала бир нече укуктарды эскерген. Бир нече буйруктарды. Ошолордун ичинен эң биринчи өзүнүн акысыны эң улук болгон таухидке буйруп атат. Демек, таухид деген биринчиден биздин жаралуубуздан максатыбыз. Экинчиден пайгамбарлардын келгенин максаты эме. Үчүнчүдөн Аллахтын бардык пенделерге болгон буйругу. Андан кийинки аятта айтат: "Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Раббыңарга ибадат кылгыла жалгыз Аллах Таалага. Жана ага эч бир нерсени шерик кылбагыла деди. Ниса сүрөсү 36-аят. Бул аятта дагы Аллахтын буйругу таухид экендигине, жана ошондой эле Аллах Таалага эч бир нерсени шерик кылбоону буйруп атат. Бул аятта дагы далил боло турган нерсе, кимде ким Аллахты жалгыздап эле койсо жетишиктүү эмес. Сөзсүз түрдө ал эмне? Ширкти дагы четке кагыш керек экендигине далил болот. Андан кийинки аятта Аллах Таала айтып жатат: "Кул та'ала ва ма харрама раббукум алейкум алла тушрику бихи шай'a." Келгиле, мен силерге силердин Раббыңар арам кылган нерселер жөнүндө айтып берейин деди. Арам кылган нерселерди окуп берейин. Ошолордун эмне? Биринчиси алла тушрику бихи шай'a, силер Раббыңарга эч бир нерсени ширк кылбагыла деди. Бул аяттардын үчөөндө тең. Бул аятта Аллах Таала бир нече арам иштерди эскерди. Ошол арам иштерден эң биринчи баштаганда ширктен баштап атат. Ширк эң чоң күнөө экендигине. Жогорку аяттарда бир нече укуктарды эскерди, жакшылыктарга буйруп. Ошолордун эң биринчиси Аллахты жалгыздоо, жалгыз Аллахка кулчулук кылуу деп буйруп атат. Демек, ибадат, таухид бул ибадаттардын эң улуу экендигине далил болот, жана ширк деген бул күнөөлөрдүн эң чоң экендигине далил болот бул аяттар. Андан кийин бир хадис алып келди. Бул хадисте айтып жатат. Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: "Мен арада ан янзура иля васият Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям аллати алейха хатаму фальяқра кул та'ала ва атlu ма харрама раббукум алейкум иля каулихи ва анна хаза сираты мустақима." Абдуллах ибн Мас'уд айтат: Кимде ким пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өлөрүндө осият кылып кеткен, акыркы жыйынтыкта мөөр баскан дининин осиятыны көргүсү келсе, анда ушул аятты окусун деди. Кул та'ала ва атlu ма харрама раббукум, келгиле мен силерге Раббыңар арам кылган нерсени айтып берейин деп биринчи ширктен кайтарды да. Ушул аятты окусун дейт. Ал аяттын акырында ва анна хаза сираты мустақима фаттаби'уху ва ла таттаби'ус субул. Мына мен ушул туура жолум, түз жолум, ушул жолду ээрчигиле, жана бөлүнүп жарылган башка жолдорду ээрчибегиле деди.
Бул эмеде дагы таухид пайгамбарыбыздын осуяты экендигини далилдейт. Эми алымдар айтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлөрүндө бирдеке осуят кылганбы дегенде Али радыйаллаху анхудан сурашканда Али айтты, жок, Аллахка античип айтам, пайгамбарыбыз эчтеке осуят кылган жок деди. А бирок Абдуллах ибн Масуд пайгамбарыбыздын осуяты деп айтып жатат. Экөөнүн сөзүн кандай бириктиребиз дегенде алымдар айтат, пайгамбарыбыз осуят катары бул осуятын деп айткан эмес, бирок сахабалар ушундай түшүнгөн, таухид менен ширкти ушунчалык көп айткандыктан Абдуллах ибн Масуд түшүндү, мына ушул пайгамбарыбыздын осуяты экен деп. Осуят катары өкүм өчүрүлбөй, бекем көп айтып кеткен нерсеси ушул таухид менен ширк деди. Жана бул аятта акыйкатта жүргөндөр бир эле тайпа болот экендигин баяндаган. Аллах таала айтат: "Ва анна хаза сирати мустакима фаттабиу". Мына ушул туура жолду гана ээрчигиле, жана бөлүнүп жарылган башка жолдорду ээрчибегиле. Ва ла таттабиу субул, башка сабил, башка жолдорду ээрчибегиле деди. Демек, акыйкаттагы жамаат бир эле жамаат болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошол жөнүндө хадисте келген, менин үммөтүм 73кө бөлүнөт, баары тозокто бирөөсү гана акыйкатта деди. Алар кимдер дегенде, "Мен алейхи асхаби", мен жана менин сахабаларымды жолун жолдогондор деди. Азыркы күндө бар да кээ бирки жамааттар. Баарыбыз кыблабыз бир, динибиз бир, эмне бөлүнөбүз, баарыбыз бир келе бербейли, баарыбыз мусулманбыз. Эмнеге эметебиз дейт. Туура, мусулмандар бөлүнүп жарылбаш керек, ынтымакта болуш керек. Бирок ынтымак кайсы нерсенин үстүндө болуш керек? Куран сүннөттүн үстүндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистеринин үстүндө, сахабалардын жолунун үстүндө. Жөн эле динде жок болгон нерселерди киргизип алып, бидаттардын баарын киргизип алып, ширктин баарын киргизип алып, келгиле ушул нерсеге ынтымакта болобуз десең, ал ынтымактык эмес. Мисалы үчүн жөнөкөй эле тайпа, бир достор, биз ынтымактуу жүрөйлү, келгиле, жума сайын чогулуп, бир отуруп ичип турайлы ынтымак үчүн десе, бул ынтымак эмес, арак ичкен, ал ынтымактык эмес, ал бузукулукка чогулган болуп эсептелинет. Түшүнүктүбү? Ошондой эле ынтымактык акыйкаттын үстүнө болот. Аллах таала Куранда айтат: "Ва атасиму бихаблиллахи жамиа ва ла тафаррaqu". Силер баарыңар биригип, Аллахтын арканын кармаңыла жана бөлүнүп жарылбагыла дейт. Кимде ким Аллахтын Куран сүннөттүн негизинен жолунан чыккан болсо, Аллахтын жолунан чыккан болсо, ошол ынтымакты бузган болот. Кимде ким Аллахтын жолуна келген болсо, Куран сүннөттүн негизинен сахабалардын жолуна келсе, мына ошолор аз болсо дагы ынтымакка келген болот. Андан кийин бир хадисти эскерди. Айтып жатат: "Ва ан Муаз ибн Жабал радияллаху анху кал кунту радифан набий саллаллаху алейхи ва саллям ала химарин факала ли". Муаз ибн Жабал радияллаху анху айтып жатат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям артында күндөрдүн биринде эшекте учкашып бараттым деди. Ал айтты мага: "Я Муаз, о Муаз, атадри ма хаккуллахи алал ибади ва ма хаккул ибади алаллах?" Сен Аллах Тааланын пенделерде болгон акысыны жана пенделердин Аллахтагы акысыны билесиңби деди. Факулт Аллаху ва расулу алам. Мен айттым: Аллах жана пайгамбары анын элчиси билүүчүрөөк дедим. Кала фа инна хаккаллахи алал ибади ан ябудуху ва ла юшрику бихи шай'a. Анда айтты, чынында Аллахтын пенделердеги акысы жалгыз Аллахтын өзүнө эч бир нерсени шерик кылбай ибадат кылуулары деди. Ва хаккал ибади алаллахи алла ю'аззиба ман ла юшрику бихи шай'a. Ал эми пенделердин Аллах Тааладагы акысы болсо, кимде ким Аллах Таалага эч бир нерсени шерик кылбай ибадат кыла турган болсо, аны азаптоосу деди. Ушул Аллах Тааланын пенделердин Аллахтагы акысы деди. Анда айтты: "Факулту я Расулаллах", мен айттым: "О Аллахтын элчиси, афала убаширун нас", мен адамдарга ушул нерсени сүйүнчүлөбөйүнбү деди. Ал айтты: "Ла тубаширун фаяттакилу". Жок, муну сүйүнчүлөбө, анткени алар буга таянынчу болот деди. Бул Сахих Бухари Муслимде келген хадис. Эми бул хадисте бир нече пайдалар бар. Биринчиден, Аллах Тааланын пенделердеги болгон акысы, Аллах Тааланын акысы бардык пендеге милдет болгон нерсе. Ар бир пендеде Аллахтын акысы бар. Ал эмне? Жалгыз Аллахка кулчулук кылып сыйынуусу, жагында ага эч бир нерсени шерик кылбоосу. Ширк кылбай ибадат кылып өтүүсү ушул Аллахтын пенделердеги болгон акысы. Ал эми пенделердин акысы болсо, кимде ким ширк кылган эмес болсо, жалгыз Аллах Таалага ибадат кылган болсо, анда аны азаптабоосу бул пенделердин акысы Аллах Тааладагы. Эми бул жерде маселе, пенделердин дагы Аллах Таалада акысы барбы? Аллах Таалага дагы жүктөлгөн милдет барбы деген маселе келет. Ахли сунна ва жамаатта ушундай, Аллах Таалага жүктөлгөн милдет бар. Бирок эки шарт менен. Биринчиси, ал милдетти эч ким жүктөгөн эмес. Аллах Таала өзүнө милдеттендирген. Аллах Таала өзүнө өзү милдет кылды. Ким мага ширк кылбай ибадат кылса,
аны азаптабайм деген нерсени. Экинчи шарты тафаддулан ва ин'аман деп коет. Аллах Таала райымдуулугу, жакшылыгынан, ошо пенделерге берешендигинен, жакшылыгынан ошондой нерсени милдет кылып атат. Аны Аллах Тааланын бирөө милдеттендирген жери жок. Кээ бир жамааттар бар да Аллах Таалага милдет жок деп айтышат. Же болбосо кээ бир жамааттар бар, Аллах Таалага милдет бар, ал милдеттүү түрдө адамдарга милдет болгондой деп айтышат да. Жок, ахли сүннат ва жамаатта андай эмес. Аллах Таалага милдет бар, бирок аны өзүнө өзү милдет кылган. Экинчиден, ошону Аллах Таала жакшылык бабында, жакшылык иретинде милдет кылган. Түшүнүктүбү? Эми бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Хаккуллахи алал ибад." Пенделердеги Аллахтын акысы. Бул жерде пенделер деген сөз жалпы пенделер. Бир определенный бир адамдарга тиешелүү эмес. Ар бирибизде Аллахтын акысы бар. Ар бир адамда Аллахтын акысы бар. Эмне ал? Аллахка жалгыз Аллахка кулчулук кылуусу, Аллах Таалага ширк кылбоосу, Аллах Таалага ибадат кылуусу, ошо Аллах Тааланын пенделердеги акысы. Бул ар бир адамга тиешелүү. Бул молдолорго тиешелүү эмес, бир окуган адамдар үчүн тиешелүү эмес. Ар бир адамга тиешелүү. Ар бир адам ушул акыдан суралат. Ошон үчүн ошол акыга жооп даярдаш керек. Эми бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, сүйүнчүлөйүнбү деп айтканда, адамдарга сүйүнчүлөйүнбү дегенде, жок, сүйүнчүлөбөй эле кой, алар таянып алышат деди. Бул жерде кайсы нерсеге таянып алат дегенде, ким Аллах Таалага ширк кылбай ибадат кылса, Аллах Таала аны азаптабайт экен деди да. Анда ширк кылбай ибадат кылсам деле, күнөө кылсам да азаптабайт экен деген түшүнүк келип калып, таянышып алат ошого, күнөө кыла берет деген. Ошондой түшүнүк келип калбасын деп, адамдарга сүйүнчүлөбөй эле кой деп айтып атат. Себеби күнөө кылган болсоң, күнөөлөр үчүн мусулман адам азапталат. Аллах Таала күнөөлөр Аллахтын каалоосунун астында. Кааласа азаптайт, кааласа дароо кечирип коет. Ал бул жөнүндө маселелер келет иншалла. Жана бул хадистен алынуучу кээ бир пайдалардан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жөнөкөйлүгү. Пайгамбарыбыз билесиздерби, ал адамзаттын эң жакшысы, эң урматтуу, кадыр барктуусу ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондой болсо да эшекке минип артына учкаштырып кетип атат. Бул жөнөкөйлүгүнөн. Биз азыр эшекке минип кала турган болсоң, ол такыр эле эме болуп кетесиң да, биз даражаң түшүп кеткендей сезесиң да. Андай эмес, ал эшекке минип атат. Эшекке мингенде да жөн минбестен учкаштырып минип атат. Анткени алар өзүнүн нафсы үчүн жашаган эмес. Нафсысын барктатыш үчүн, нафсысын урматташ үчүн, кадыр бартуу болуш үчүн жашаган эмес. Алар эмне? Аллах Тааланы ыраазы кылыш үчүн. Экинчиден, алымдар айтат, илимди кээ бир адамдардан жашырса болот деп. Илимдин кээ бир түрүнү же болбосо кээ бир адамдардан. Анткени эгерде бир адамга айтып аткан илимди экинчи адамга айтсаң, ал туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Ошондой адамдын деңгээлине жараша кээ бир нерсени айтпай жашырып койсо болот. Негизи жалпысынан шариатта илимди жашырган бул арам, чоң күнөөлөрдөн. Ал эми илимдин кээ бир түрлөрүнү кээ бир адамдардан жашырса, ал уруксат берилет. Ушул эми иншалла ушул бөлүмгө байланыштуу негизги маселелер. Ал эми китептен алынган, бул бөлүмдөн алынган пайдаларды калтырабыз, пайдаларды таштап эле кетебиз, ошо матынды, ошо далилдерди гана окуйбуз. Анткени пайдалар маселелер өтө эле көп, узун болуп кетет да бул. Биринчи иншалла ошол далилдердин эле ар бир бөлүмдү бүтүргөнгө аракет кылабыз. Жана негиздүү пайдалар болсо, анча-мынча эскерип өтөбүз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.